Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Ала-Тоо 24 маалыматтык каналы өз ишин Маек программасы менен улантат. Кызматта мен Тутан Мелисов. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнүктүгү башталганына туура жарым айга чукулдады. Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча саясий жарышка 21 саясий партия жана бир мандаттуу округдардан 321 талапкер аттанган. Жаңы бийлик жана эксперттер бул шайлоо жаңы эрежелер менен таза, адилет өтөрүн айтууда. 28 ноябрда тутурган парламенттик шайлоодо биринчи жолу преференциалдык добуш берүү болот. Башкача айтканда, бир партияга жана бир талапкерге гана добуш берүү каралган. Преференциалдык добуш берүүнүн айырмасы да өзгөчөлүгү да дал ушунда. Башкача айтканда, шайлоочу партияга добуш берет жана анын тизмесиндеги өзү тандаган талапкерге добуш берет. Биз алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул парламенттик шайлоого Борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын шайлоону уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Махабат Ожекеева бар. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мына шайлоо 28 ноябрга белгиленген шайлоонун өтөрүнө аз гана саналуу убакыттар калды. Эми бул учурда өзүңүз билгендей эле мына маалыматтар да чыгып жатат. Буга чейин ушул бир мандаттуу талапкерлер менен катар эле ушул партиянын тизмеси менен келаткан талапкерлер дагы өзүлөрүнүн каалоосу менен же кандайдыр бир мүчүлүштүктөрдөн улам талапкерлерге четтетилип калган учурлар болуп атат. Бүгүнкү күндө бул жаатта кандай болуп жатат? Канча талапкер калды? Ушул боюнча кенен маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө болсо бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлер көрсөтүлгөн, катталган талапкерлердин ошол өздөрүн берип, Борбордук шайлоо комиссияга өздөрү арыздар менен кайрылып жатышат. Бүгүнкү күндө шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу. Бүгүнкү күндө болсо 297 талапкер калды. Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча. Ал эми алардын ичинен болсо 19 аял калды. Ошондой эле саясий партиялардан болсо талапкерлер да өз арыздары менен Борбордук шайлоо комиссиясы ошо катталган талапкерлердин тизмесинен чыгуу жөнүндө арыздар келип түшүп аткан убак болуп атат. Мисалы 21 саясий партияда азыркы күндө болсо 1016 эле талапкер азырынча калды. 21дей талапкер өз арыздары менен кайрылып, ошолор боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө чечимдер кабыл алынды бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошол дагы эле мыйзам боюнча 61 беренеге ылайык ошо талапкерлер шайлоо күнүнө 3 күн калганга чейин өздөрүнүн шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу арыздар менен дагы кайрылууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол себептен дагы бул маалымат шайлоо ошол күнүнө карата дагы өзгөрө берет деген. Жакшы, эми Махабат айым, мына өзүңүз билгендей, буга чейин баягы шайлоочулар өзүнүн шайлоо тилкесин тактоо, шайлоочулардын тизмесинен тактоо 12 ноябрда аяктаган. Анан ар бир шайлоочу таза шайлоонун өтүшүнө ар бири дагы өзүнүн салымын кошуш керек да. Анан бүгүнкү күндө мынакей алардын ушул шайлоого бараткан, парламенттик шайлоого бараткан талапкерлер тууралуу маалымат алуу дагы ар бир жарандын өзүнүн көз карашы болот дегенде. Анан ошол талапкерлер тууралуу маалыматты алар кайдан алса болот кененирээк? Талапкерлер жөнүндө кененирээк маалыматты бул деген биринчи ирет биздин расмий сайтыбызда. Бизде маалыматтык ресурс бар, талапкер деген. Ошол талапкер деген маалыматтык ресурсту басканда ошол саясий партиялардыкы өзүнчө бөлүк. Ошол 21 саясий партия жөнүндө маалымат негизи, качан түзүлгөн, ким башчысы партия жөнүндө, жана партиянын шайлоо алдындагы программасы, үгүт программасы, жана ошондой эле ошол саясий партиянын талапкерлердин тизмеси ар бири көрсөтүлгөн. Ошо талапкерлердин ар биринин туулган жылы, иштеген жери, ээлеген кызматтары бул кененирээк маалымат берилген. Жана ошондой эле ошол шайлоо алдында шайлоо маалындагы саясий партиялардын ошол шайлоого короткон фонд
сарпталган акча боюнча фонддордун ошо канча шайлоо фондуна саясий партиянын канча акча келип түштү, канчасы коротулду деген боюнча ошо шайлоо фондунун жүрүшү боюнча кененирээк маалыматты ошол талапкерден алса болот. Жана ошо бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча ар бир талапкер жөнүндө дагы ошондой эле маалыматты, программасы жөнүндө, талапкер жөнүндө кыскача маалыматты жана фондунун жүрүшү боюнча ар бир талапкердин ар бир мандаттуу округдар боюнча кененирээк маалымат менен ар бир шайлоочу таанышса болот. Жана ошондой эле азыр болсо Борбордук шайлоо комиссиясы ошо шайлоо күнүндө шайлоочу келгенде өзү ошол тандоон кылыш үчүн бизде газетага чыгып атат. Ар бир ошол саясий партияда көрсөтүлгөн талапкерлердин сүрөтү менен, кыскача маалымат менен ошол газета бардык региондо ар бир мандаттуу округдун талапкерлери боюнча дагы ошол регионалдык газеталарда да чыгып атат. Жана ошол талапкер шайлоо күнү келгенде бир мандаттуу шайлоо округдарынын талапкерлер боюнча бул маалыматтык плакат илинип турат. Эгерде келатып дагы бир сыйра таанышамын десе, ошол шайлоо участкасында кире беришинде ошол шайлоочу ар бир талапкердин программасын, кыскача маалыматын алып окуса болот. Ошондой эле саясий партиялардын. Анан шайлоо күнү болсо ошол кабинага киргенде эгерде унутуп калып, эстей канчанчы номерде турду эле деп себеден ачык тизме болот да. Анан ошол саясий партияны тандап туруп, анан талапкерин унутуп баратса, бизде ар бир кабинада болсо ошол китепче болот. Китепченин ичинде болсо ошол ар бир саясий партиялардын тизмесинин номери менен кыскача маалыматы жайгашылган болот да. Бул деген ошо шайлоочу күнү, ошо шайлоо күнү ошол кабинага киргенде туура тандоого жардам берген. Борбордук шайлоо комиссиясына ошондой иш-чаралар жасалып жатат. Жакшы, демек ошол талапкерлер тууралуу маалыматты www.shailo.gov.kg сайтынан башпак басылат. Жакшы, эми мынакей шайлоо даярдык менен катар эле үгүт өнөктүк дагы кызы жүрүп жатат, Махабат айым. Анан бул жолку парламенттик шайлоо мына башка шайлоолорго караганда бир аз айырмаланат, анткени аралаш система менен өткөн жатат. Анан деги эле ушул бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясынын ушул алдыдагы шайлоого даярдыгы кандай жүрүп жатат, кайсы этапка келип калды? Ооба, бүгүнкү күндө болсо, азыр болсо Борбордук шайлоо комиссиясы ошо шайлоо күнүнө карата бюллетендерди азыр даярдалып жатат. Мыйзам боюнча ошол шайлоо күнүнө 7 календардык күн калганда ошо шайлоо бюллетендери болсо округдук шайлоо комиссияларына жеткирилет. Ошол алар болсо округдук шайлоо комиссиясы, андан ары участкалык шайлоо комиссияларына жеткирүү жумуш алдыда жүргүзүлүп жатат. Жана азыркы күндө болсо ошол шайлоо тизмелери боюнча ошо акыркы тизме даярданып атат. Сиз жогоруда айтылып кеткенде ошол 12 ноябрь акыркы күн болчу тая шайлоо тизмесинен өзүн тактоо боюнча. Азыр болсо ошол акыркы тизме даярданып, ошол шайлоо күнүнө да ошол 7 календарлык күн калганда бардык шайлоо участкасында акыркы тизмелер илинет. 2 тизме илинет. Бул болсо бир мандаттуу шайлоо округдар боюнча жана бирдиктүү шайлоо округдар боюнча тизме. Жана ошол даярдыктар азыр болсо бардык даярдыктар ошол иш-чаралар календарлык план боюнча бекитилген боюнча ошо мыйзамда көрсөтүлгөн сроктор боюнча бүт баары азыр өз алкагында жүрүп жатат да. Түшүнүктүү. Эми мынакей шайлоону таза өткөрүү, аны камсыз кылуу жалпы коомчулуктун да колунда да. Анан бүгүнкү күндө мына социалдык тармактарда ошол шайлоо мыйзамын бузгандар дагы болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол Борбордук шайлоо комиссиясына канча арыз келип түштү, аларга кандай чаралар көрүлдү? Борбордук шайлоо комиссиясынын канча арыз түшкөндүгүн бул болсо биздин расмий сайтыбызда атайын реестр жүргүзүлөт.
ошол реестрде бардык эле ошол ар бир шайлоочу ачып туруп караса болот, кайсы жерден түшкөнүн, арыздын өзү менен таанышса болот жана ошол арыз боюнча кандай чечимдер кабыл алынып аткандыгы болбосо Борбордук шайлоо комиссиясынын ошо расмий сайтында реестр деген арыздаттануулар түшкөн боюнча атайын жүргүзүлөт. Жана бизде ыкчам чара тобу бар. Ага болсо бардык ошо шайлоочу, башка ошо шайлоо процессиндеги башка участниктер болсо, ошол эгерде кандайдыр бир ошол шайлоо бузууларды көрүп калган болсо, ошол биздин жумуш жасоодукко, ошо арыздаттануулар кароого же болбосо ошол ыкчам чара көрүү тобуна кайрылса болот. Бизде болсо оперативно тезден тез реакция болот и каралат да. Азыр бүгүнкү күндө өзүңүздөр белгилүү болгондой ошол ар бир округдук шайлоо комиссияда дагы ошол ыкчам чара тобу түзүлгөн да. Ошол тезден тез бардык бузууларга реакция болот. Жакшы, эми убактыбыздын тардыгына байланыштуу соңку суроону берейин. Махабат айым, мына бул жолку шайлоо ошол өзгөчөлүгү, анын ичинде мына бюллетень дагы өзгөчө болот. Шайлоочулар муну азыр баягы өзлөрү көрмөйүнчө түшүнбөй жаткан учурлар дагы болот. Да, ошол бюллетень тууралуу бир аз түшүндүрмө берип кетсеңиз. Ооба, шайлоо күнү болсо ошол шайлоочу эгерде эки тизмеге тең кирген болсо, бирдиктүү шайлоо округу боюнча жана бир мандаттуу шайлоо округуна тең кирген болсо, ал шайлоо күнү болсо шайлоо участкасына биометрика өткөндөн кийин эки тизмеге кирген болсо, ага эки чек берилет. Эки чекти алып туруп, анын болсо өтүп барып, ошол шайлоо участкасынын мүчөсү бюллетень берген боюнча эки чекти бергенде эки бюллетень ага берилет. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бюллетенден болсо четинде көк мындай бөлүнгөн белги болот. Ал эми болсо бирдиктүү шайлоо округу боюнча бул болсо 21 партия жана ачык тизме болгондуктан ошол 21 партиянын тизмеси киргизилген жана бардыгына каршы деген позициясы менен анан кийин 54 квадраттык түрдө ошол бюллетень болот да. Ошол кабинага барып, болсо шайлоочу болсо эки добуш берет. Бирөөсү болсо бир мандаттуу шайлоо округу боюнча ошол бир талапкерди тандап, ага квадраттын ичине бир галочка эле коет. Же болбосо баарына каршы деген. Ал эми партия боюнча партияны тандайт, бир партияны, анан ошол партиядагы талапкердин бир талапкерин тандайт. Ошол номер, ошо квадраттын ичине галочка коюлат. Эгерде партияны эле тандап, талапкерди тандабай калса, бул жарактуу бюллетень болот. А эгерде наоборот талапкер болсо тескеринче талапкердин номерин тандап туруп, партияны тандабай койсо, бул жараксыз бюллетень болуп саналып калат да. Ошол себептен шайлоочуларды чакырып кетет элек, ошол партияны тандап, же болбосо баарына каршыны тандап туруп, анан партиянын ичинен талапкердин номеринде бир эле талапкерге добуш берет. Сизге чоң рахмат, Махабат айым, келип маек куруп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Ардыда ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Ардаттуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда маек программасынын алкагында алдыдагы шайлоого Борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын шайлоону уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Махабат Кожокеева жооп берди. Ал эми сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 маалыматтык каналынын маек программасы алдагы сааттарда дагы өз берүүлөрүн улантат. Биз менен бирге болуңуз.